Программа Зулантау урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми азыр биздин студиябызга келген конок биз менен кызуу талкуу, кызуу бир маек жаратат. Себеби дегенде кече жакында болуп өткөн бир кырсык тууралуу, андан сырткары дагы бир жакшы кабар менен сүйлөшөбүз. Аны тааныштыралы. Тааныштырып өтөлү. Абубакир Изибаев атындагы Кыргыз мамлекеттик циркинин көркөм жетекчиси, көркөм гимнаст, жаа атуу боюнча Европанын рекорд китебине кирген Аида Акматова бизде конокто. Кош келиңиз. Саламатсызбы. Кутмантыңыз менен. Социалдык түйүндөрдө сиздин такыр эле тынбастан машыгуу залдарында жүргөнүңүздү көрүп калабыз. Бүгүн демек машыгууңузга бир аз тоскоол кылып бул жакка чакырдык окшойт сизди. Ошо бүгүн бир күн эртең менен чуркабай калдым. Бирок анысына капа болгон жокмун. Сиздерге келип конок болгонума абдан кубанычтамын. Чакырганыңыздарга рахмат. Мурдагы чакырганыбызда дагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышып атабыз, даярданып атабыз деп келе албай калгансыз. Бүгүн анан бизге келип берип отурасыз, сизге ыраачылык билдиребиз. Ооба. А дегенде эле кыргыз циркинде, мамлекеттик циркинде эмне болуп атат? Бир өзгөчө топтолуп, ал жердеги кызматкерлер, ал жердин бардык артисттери топтолуп чыктыңыздар эле. Андан кийин сиз көркөм жетекчи шайланып калдыңыз. Балким сизди кээ бири жаш болуп эле көркөм жетекчи болуп калабы, бул циркти алып кете алабы деп деген бир суроолорду берип атса керек. Сиз шайлангандан кийин эмне болуп атат? Эмнелер өзгөрдү же алдыда эмнени өзгөртөлү деп атасыздар? Биз эми көптөгөн проекттерде катышып жатабыз. Жакында эле Саудовский Аравияга барып келдик. Цирк өнөрүн көргөзүп келдик. Фестиваль өтө жакшы өттү деп ойлойм. Анткени бардыгы эле мактап ушу фестиваль бир чоң масштабный эмеде өттү деп айтып баары кубанычта болуп атышат да. Эми бул буйруса деген 10 жылдык контракт түзүлүп калып, 10 жыл сайын барып ушу кыргыздар өзүнүн өнөрүн көргөзүп, биздин ушу тарыхыбызды көргөзүп турабыз деген бул жакшы бир проект да. Андан кийин дагы ШОСко да катышып калдык. Ушул сыяктуу көп проекттерде катышып даярданып жатабыз да. Андан тышкары ошо цирк өнөрүнүн фестивалдары бар. Көптөгөн чет өлкөдө болот, эл аралык фестивалдар. Буйруса ушундай фестивалдарга даярданып жатабыз. Азыр Эхо Азии деген фестиваль болот Казакстанда. Андан кийин дагы күзүндө Шабыт фестивали болот. Буйруса андан ары дагы чоң масштабный фестивалдарга катышабыз деген ойдобуз. Акырындап ушу жаңы номерлерди, мурдакы эски номерлерди жаңыртып, ушу даярданып жатабыз. Даярдык катуу болуп жатат. Баягы бизге көптөгөн курулган имараттар бул Советтер Союзунан курулуп калган, бизге белекке берилип калган имараттар эмеспи? Анан азыркы учурда ошо Кыргыз мамлекеттик циркин оңдоо, түзөө, жаңылоо барбы ушундай пландар? Планда албетте бар. Бирок азырынча финанс жагынан анча мынча кичине тартыш болуп жатабыз. Ошондуктан капитальный ремонтко азырынча шартыбыз жок. Бирок анча мынчадан конюшнябызды ремонт кылдык. Жанакы фойе жактарды ремонт кылып атабыз акырындап. Жаңы келген биздин жетекчилерибиз бир жаңы команда болуп келдик. Буйруса акырындап чогуу иштешип, чогуу жакшы ийгиликтерге жетебиз деп ишенем. Айдайым айтсаңыз, негизи баягы жаа атуу бул кол менен атуу эле бир өзүнчө бир машакат болуш керек да. Аны кол менен атуу эле өзү кыйын. Анан сиз бутуңуз менен атасыз да. Анан мына ушул нерсеге кызыгуу кыздар үчүн, айымдар үчүн дагы оорураак болуш керек. Анан эң алгачкы бутуңуз менен атып аткан мезгил менен азыркыны салыштырып бир топ эле өзгөрүү болду да. Үйрөнүп аткан мезгилиңизден айтып бериңизчи. Кандай бат үйрөндүңүзбү же кандай болду? Канча убакыт кетти? Мен негизи циркте кичинекей кезимден эле, анткени ата-энем өзүлөрү цирк артисттери. Циркте төрөлдүм деп айтсам болот. Ошондуктан бул мен үчүн менин жашоом болуп калды, сүйгөн жумушум болуп калды. Ошондуктан мындай машыгууга келгенде, кээде маанайым жок болгон кезде дагы өзүң сүйгөн жумушка келгенде башкача болот экен да. Бул эле ичиңен кайра эле сүйүнүп эле кирет экенсиң да машыкканы. Бирок өтө эле кыйын. Буттар ооруйт, манжалар ооруйт, колдор ооруйт.
кээде жыгылгандагы мындай заматтар болгон, травма алып калган моменттер болгон да. Бирок болбой эле кайра айта кетейин, сүйгөн жумушуң болсо, болбой эле кайра эле келе берет экенсиң да ушул жумушуңа. Мисалы баягы жааткандардын ушул эки сөөмөйлөрү аябай катуу болот дейт да. Мисалы аябай жанагы жанын жибин тартканга ушунчалык күч керек, анан сиздин эми баягы бутуңуз менен кармап тартканда ошол суроо, ошол суроо бутуңуз менен кармап туруп ушунчалык чоюп туруп ирип туруп анан тартып атканыңызга канча убакыт кетти эле анын жалпы даярдаганга? Жалпы даярданганга точно канча убакыт кеткен айта албайм, анткени кичинекей кезимде эле даярданып баштагам. Жаатканды кичине кезиңизден эле буту менен жаатканда. Кичинекей кезимен даярданып, ошо ата-энем машыктырып жүрүп даярдашканда, анан эсимде толук жок да, канча конкретно убакытта даяр болгон. Бирок бутум менен катуу чымчый алам да. Кол менен кандай атасыз? Колум менен мисалы көзүңүздү таңбасаңыз керек, көзүңүздү таңып эле эчтегени карабай эле ортосуна тийгизип. Чындап айтсам, негизи буту менен жакшыраак атам. Колго карагандабы? Колго караганда. Анткени ушу эң кыйын трюктарды биз көбүрөөк машыгып, көбүрөөк репетиция жасайбыз да, жакшыраак аткаралы деп. Анан көрсө ошо бут менен жаатканды көбүрөөк машыгып, мындай стабильныйраак атып калыптырмын да. Эгерде кол менен атканды айта кетсек, мисалы азыр Салбурун Федерациянын мүчөсү болуп жүрөм. Бизде кол менен жаатуу боюнча эки техника бар. Бирөөнү европейский дейт, 3 манжа менен тартып атышат. Экинчиси болсо азиатский дейт. Бул бир пальц менен тартып атат. Аттын үстүнө ыңгайлуу да. Мисалы жебе секирбейт, түшүп кетпейт, мындай бир кыпчып кол менен катуу тартып атса, ошондо жебе түз кетет да. Ошондуктан мен мисалы азиатский техникасын үйрөнүп, ошо азиатский техникага жакынмын. Негизи эле сиз кыргыз элинин сыймыгысыз. Себеби дегенде 138 тилдүү Гиннес китеп, дүйнөлүк Гиннес китебине кирүү, ошол китептин ичинде кыргыз кызы кирүү, бул бизге аябай бир чоң бир сыймык алып келет, Сизди кичине суралап кетсем. Европанын. Европанын. Европа китеби. Бул книга рекордов Европы циркового искусства деп аталат. Көпчүлүк ошо Гиннес деп адаштырып алышат да. Европанын Гиннестер китеби. Демек буйруса кийинкиде балким дүйнөлүк Гиннес китебине дагы кирип каласыз, Буйруса. Даярданып атасызбы ошого? Азырынча көптөгөн проекттерге даярданып жүрөбүз, бирок алдыда мындай ой максаттар бар. Буйруса ага дагы аракет кылып көрөбүз. Мындай суроо. Сауд Аравияга барып келбедиңиздер. Ошол барып келүү, бул фестивалга катышуу бирден бир жакшы нерсе болсо, бир четинен кырсык болуп келип, Светлана Аширова, ошол эле цирктин артисти, экөөңүздөрдүн ортоңуздарда мамиле азыркы, анан ал жерден баягы кырсыкка учураган эле, бутун сындырып алган болчу Светлана Аширова. Ошого сизди күнөөлүү деп чыгышкан, сизди уруп кетти деп чыгышкан. Ушуну ачык айтып бериңизчи, элдер баягы бүдөмүк ойдо эле калып калышты. Ачык айкын жоопту уга элек биз сизден өзүңүздүн оозуңуздан. Эмне болду эле? Кандай болуп кетти кырсык? Кандай десем, мен өзүм негизи мындай конфликтный адам эмесмин. Мен уруш, талашты аябай эле жаман көрөм. Ошондуктан өзүңөр мисалы азыр социалдык тармактарды көп окуйсуз, көрөсүздөр окшойт, Өзүмдүн баракчама көп негатив жазганды жаман көрөм, анткени биздин жашоодо анысы деле негатив өтө эле көп экен да. Ошондуктан мындай жакшы, позитивдүү постторду чыгаргым келет да, мындай мотивация берген адамдарга, маанайын көтөргөн. Бирок ушундай чоң проекттерде, мындай выступленияларда ушундай кырсык болуп калат экен да. Анан кийин мындай жерде көрө албастык да болуп кетет, конкуренция катары дагы көпчүлүктөр эме ушундай сыяктуу моменттер болуп кетет да. Анан бул кыз биздин циркте иштейт өзү. Бирок Саудовский Аравиянын фестивалына цирк аркылуу кеткен эмес. Салбурун Федерациясы аркылуу кеткен. Жаатуу боюнча кеткен. Цирктен мисалы приказ чыккан эмес, откомандировать деген. Өзү отпуск без содержания деп заявление жазып, отпускага чыгып, анан ошо Саудовский Аравияга барып, Салбурун Федерациясы менен катышмак. Бирок
эми аттын үстүнөн көп жүргөн адам ушу мингиси келет окшойт, өзүнүн өнөрүн көргөзгүсү келет болуш керек. Анан ушул жерде өзүнүн өнөрүн көргөзөйүн деп каалаган окшойт да. Анан биздин жетекчилерге барып сураныптыр. Мен дагы ошо силер менен чыгып катышсам болобу деп. Жетекчилер макулдугун беришпептир, анткени өзүлөрүнүн группасында адамдар толук барышкан да. Мен өзүм дагы ошо Үсөн Кудайбергенов каскадерлордун атындагы федерациясынын мүчөсү болом. Мен ошондо Саудовский Аравияга Салбурун федерациясы менен, цирк менен жана каскадер федерациясы менен баргам да. Үч дисциплина менен баргам. Ушул жерден жетекчилерибиз макулдугун бербегенине карата өзү тил билген үчүн арабтар менен барып ошо сүйлөшүп бир ат сурап алыптыр. Уруксаты жок, ошо 8 мартта генеральный репетиция учурунда ат минип келип калды да жаныбызга. Ат минип келип калып эле ушу кыз кумай башталганда кыз кумайга аралашып кошо чыгып кетти да. Мындай уруксаты жок, командасы жок, эрежесин бузуп, мисалы бизде конкретно 1ден 2ден кетип аттык да, биз ким менен кетип атат, паралар болуп тизилген, уже бүт жазылган, ким канчанчы болуп кетип атат деп бүт жазылган да. Анан бул жерден менин оң жагынан келип кыпчып кетип, анан мен үчүн ошо бутум сындырдым деп ушинтип айтып жүрөт көп жерде. Бирок ал чындык эмес. Бул жерде видео бар, фиксированный. Мен биринчи кеткем, менден кийин Айдана деген кызыбыз кеткен, андан кийин Аяна деген кыз кеткен. Бирок Аяна кеткен заматта эле ошо Светлана Ашырова Аянанын аркасынан чуркап чыгып эле аты менен аны ашып кетти да. Видеодо конкретно көрүнүп турат бунун баары. Анан ошо Саудовский Аравияда негизи эле аттар өзүндай кичине характери бар, мындай чатагыраак аттар болчу да. Кыздарга эмес, эркектерге да өтө эле кыйын болуп жатты. Ошо аттарга от миниш, трюктарды жасаш, ооздор өтө эле катуу, токтотконго өтө кыйын болуп жатты да. Анан репетицияда мисалы биз аттарды көндүрүп жаттык. Биринчиден чуркатпай жөн эле бастырып, бир точкадан экинчи точкага кайра бастырып көндүртүп аттык. Кайсыл жерден ат токтош керек, кайсыл жерден чуркап кетиш керек. Анан кийин чуркатып аттык. Чуркатып көндүргөндөн кийин анан генеральный репетицияга келип трюктар менен өтүп аттык да. Бул жерде мисалы ат билбейт да, жаңы келген ат билбейт кайсыл жерде токтош керек. Ошондуктан ошо Светлана Ашырова атты токтото албай, мындай биздин астында келаткан биздин кызды аттын үстүнөн сүзүп кетип, ал кыз аттан жыгылды. Андан ары кетип калды да ошо ат менен. Ары жагы болсо караңгы болчу, мен көрбөй калдым кандай болгонун. Демек ал сүзгөн жерде сиз алысыраак болчусуз, жанында эмес. Сүзгөн жерден мен жакын турган эмес, мен алыс эле тургам. Анткени мен биринчи келип, атымды кайрып, артта келаткан кыздарды карап турган кезим болчу да. Анан дагы айтылып жатат көп жерде, бир кыз туруп алып селфи кылып жатты эле, ошо кызды куткарып калдым деп. Ал жерде селфи жасаган эми өзүңүз ойлонуп көрсөңүз, саат кечки 8-9 болуп жатты. Караңгы. Биринчиден селфи кылам деген киши дагы кыла албайт, көрүнбөйт. Экинчиден аттар тапырап чуркап келип жаткан жерге мисалы бир нормальный киши турбайт дейм, көрүп жатат да аттын баары ушул жерге чуркап келатат. Ал жерде андай эч ким жок болду. Эң биринчи айткан эмеси боюнча, жанакы версиясы боюнча аттын үстүнө селфи жасап атты. Ушул аттын үстүнөн чуркатып бараткан жеринен селфи жасап атты деп чыккан. Анысын билбейм, өзү жаздыбы, журналисттер жаздыбы, бирок ошондой болуп чыккан. Андан кийин ал кыз жерде туруп калыптыр, жерден селфи жасап атыптыр деп. Бирок на самом деле ал жерде эч ким турган эмес да, эч кимди куткарган эмес. Наоборот, башка бир кызыбызды ошо аты менен келип сүзүп кетип, аттан кулаткан да. Сиз буга байланышыңыз жок экен, уруп кеткен эмессиз, бирок Светлана Ашырова муну айтып чыгууга эмне себеп болду? Балким бул учурга чейин мамилеңиздер начар беле, атаандаштык болгонбу? Мамилебиз кичине начар деп айтсам болот. Бул деген 2016-жылы башталган көчмөндөрдүн оюнунда. Ошондон кийин бири-бирибиз менен көп сүйлөшпөй калганбыз да. Эмнеден бул уруш чыгып кеткенин өзүм да түшүнбөй калдым.
Эми мейли деп койдум, анткени мен эми ар ким менен урушуп, мындай выяснять этип отношениялар жүргөн жаман көрөм да негизи. Андан кийин ошо конкуренция катары эсептейт окшойт деп ойлойм. Бирок конкуренция катары эсептесе, мен ойлойм жумушу менен көргөзүш керек да. Бул жерден жумушу менен өзүнүн ошо жетиштиктери менен көргөзүш керек. Ийгиликтер жаратып, мисалы, башка чет өлкөдөгү фестивалдардан мисалы жанакындай пристерди алып келип, ошондо бул деген мындай здоровый, хороший конкуренция болот деп эсептейм да. Сиз видео бар деп атасыз. Ал видеолор социалдык түйүндөргө жүктөлдүбү? Жүктөлгөн жок окшойт. Жүктөлүп айтылып, мына мен баратамын, мына биринчи кеткен менмин, артымдан бир топ эле алыста Светлана келди деп, балким бир түшүндүрмө болгон болсо. Мен мындай сунуш киргизгим келип атат да, сөзүңүзгө Аралжы. Азыр видеоңузду дагы биз кое албайт экенбиз да, бул жерде ала келбей калыптырсыз. Балким биздин телеканал баягы сиз деле алып келип алып, сиз жактап атат деп да ойлоп калышы мүмкүн элдер. Балким Светлана Аширова менен биргеликте экөөңүздөрдү бир сюжет даярдасак, ошол видеону кошсок, кандай дейсиз? Макулмун. Салбурун Федерациясынан, Каскадерлор Федерациясынан дагы ушул мүчөлөрдү коюп алып, кандай болду эле, эмне болду эле деп видеону баягы ортого эксперттерди коюп алып, бул нерсени чечип, анан балким экөөңүздөрдү элдештирип, мындан ары экөөңүздөр тең баягы кыргыздын желегин желбиретип, иштейсиздер. Бир жерде иштейсиздер, алыска жеткире бериңиздер, урушпаңыздар, атаңдашпаңыздар, сиз айткандай эле атаңдашсаңыздар ошо жумуш менен көрсөтүңүздөр деп балким сиздерди элдештиребиз. Мен макулмун, аябай жакшы мындай сунуш экен. Негизи мен өзүм урушту, ана жанакы обидаларды ичиме катып жүрө бербейм. Мен бир айтып алам дагы, андан кийин кайра киши менен сүйлөшүп деле кете берем да. Мен ага даярмын. Бул эң жакшы сунуш деп ойлойм. Жакын аралыкта телекөрүүчүлөргө анда айта кетели. Айта кетели. Ушул азыркы чече албай аткан маселени чечкенге аракет кылабыз. Анан чечкенден сырткары эки кыргыздын мыкты айымдарын элдештиргенге аракет кылабыз. Сөздөрдү алдыңкы күндөрдө New TV каналынан репортаж даярдайбыз, көрүңүздөр деп чакырып өтөлү алдын ала. Ал эми цирк боюнча айта кетсек, азыркы учурда көркөм жетекчи болуп калдыңыз да, жетекчи болдуңуз дегендей. Анан жаңы баягы элдердин түшүнүгүндө баягы цирктерге чоңдор эле эмес, жаштар, балдар деле алып барыш керек деген түшүнүк көбүрөөк орноп калган сыяктуу сезилет да. Эмнегедир балдар деле алып барып көрсөтүшөт, Кимдер барып атат азыр циркке, ошону айта кетсеңиз. Жетекчи катары сизге көрүнүп баштаса керек. Азыр ошондой эле кичинекей балдар барып жатат. Мен оюмча биз деген репертуарды жаңыртыш керекпиз. Репертуар жаңыртып, өзүбүздүн мындай бир кичинекей балдарга эмес, мындай бүт элдерге мындай чоң бир жаңы мындай программаны презентовать этиш керекпиз да. Анткени чет өлкөдө мисалы көп жылдан бери иштеп жүрөм, көрүп жүрөм. Ал жакка кичинекей балдар эмес, мындай балдары жок деле, мындай взрослый разных возрастов приходят, именно посещают цирк. И андай деңгээлге жетиш үчүн бизге ошо репертуарды жаңыртыш керек, жаңы жанрларды киргизиш керек. Жаңы жанрлар үчүн бизге жаңы тренерлер керек. Машыктыруучуларыбыз жок. Ошондуктан кичине тартыш болуп, кыйналып жатабыз да. Бирок буюрса анын баарын да чечебиз. Ал деле мындай ал жакты деле жакшылап карап, мисалы көптөгөн бизде ветерандарыбыз бар. Мурдакы унутулуп кеткен номерлерибиз бар. Ошол номерлерди кайтадан чыгарып, бирок жаңы бир нерселерди кошуп туруп чыгарсак, бул жакшы бир чоң программа болот деп ойлойм да. Анан буюрса акырындап ушуга келе жатабыз. Буюрса сизге ийгилик каалайлы. Анан кийин сөзсүз түрдө жанагы айтып кеткен репортажды жасоодо өзүңүздөрдүн убактыңыздарды бөлүп, ошого жардам берип койсоңуздар, биз дагы ачыгын билели, эмне болгон экен, жалпы кыргыз эли билсин дейли. Анан албетте таң эрте машыгыңызды калтырып, эртеменги чуркооңузду калтырып бизге келгениңизге дагы бир ирет рахмат. Сиздерге рахмат, сиздерге ийгилик каалайм. Программаңыз аябай жакты. Мындан дагы көптөгөн ийгиликтерге жетише бериңиз. Сизге чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто Абубакир Изибаев атындагы Кыргыз мамлекеттик циркинин көркөм жетекчиси, көркөм гимнаст, эң мыкты айым бизде Аида Акматова болду. Биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы.